Ушул бүгүнкү музейдин ачылышы менен баарыңыздарды куттуктагым келет. Себеби дегенде бул чоң иш. Мындай иштерди баардык эле жерде ача бербейт, айтыла бербейт. Ал эми мына апрель революциясын даңазалоо боюнча ушуну жаштарга жана келечек муундарга жеткирүү боюнча бул маселе аябай өтө оор турат жана кечигип баратат жана мындай 4 жыл өтсө дагы ушул ишке ашпай келатканда мен аябай өкүнөм. Келечекте ушул революционерлердин кылган иши мындай унутта калбаш үчүн ушул иш жакшы иштер болуп атат деп ойлоп атам. Бул балдар ушу келечек үчүн, келечек муундар үчүн, келечек жашоо үчүн жакшы жашоо болгойлу. Ушу биз бир башка өлкөлөрдөн артта калбай, келечегибиз кең болуп, жакшы жашоодо жашайлык деген үмүт менен барышкан. Ошон үчүн күрөшкөн, ошон үчүн коркпой үркпөй, көкүрөгүн окко тосуп, ушул жашоого ошол балдар алып келген. Ошол азыркы бийлик да ошону туура түшүнүш керек. Ошол таазим кылыш керек. Эгерде антип албасак, анда бул революция деп атоого болбой калат. 4 жылдан берки биздин күткөнүбүз бул эмес болчу. Мына бүт снайперлердин баарын атышат. Бизде мындай идеология жок болуп атат да. Эми сиздерден суранып кетерим. Ушул сот акыйкат чечилип, ушул балдардын каны акталса, акталганга да силердин салымыңар чоң болот. Оюңарды тазарткыла. Эмне демекмин, ошол биздин кыргыз элинен чыккан ойчул, кыргыз элинен чыккан философтор, кыргыз элинен чыккан атактуу инсандардын бизге калтырып кеткен мурастарын укпагандыктан, ошону жашоого колдонбогондуктан, ошону тебелеп тепсегендиктен, ошону бурмалагандыктан биздин эки президентибиз селсаяк болуп калды. Мисалы, Калыгул атабыз да Арсланбек Буйлаш уулу айтышкан. Эл менен жүрсөң бийиксиң, элден качсаң кийиктиң депчи. Биз эки президентти кийик кылып койдук. 1905 жылы болгон тиги кандуу күн деп аталып калган. Ошондо биринчи ошо Михаил Васильевич Фрунзе өзү ошого баягы катышкан экен. Ошо жөнөкөй эле курал жабдыгы жок адамдарды атып салганын ошону айкалыштырган. Биз да ошону баягы көрсөтөлү деп көргөзмөбүзгө тиги баатырлардын сүрөтүн, болуп аткан окуяны, кан төгүлүп атканын, ак үйдүн жанында тегеректеп чуркап жүргөн адамдарды, көбүнчө жаш балдар, жигиттер. Ал жигиттер мына аман болсо канча дагы баягы салык келтирип биздин элибизге баягы киреше киргизмек. Бирок ошолор өлүп калды. Мына өзүнүн эмесине жетпей баралына, баягы турмушубуздун кыйындыгынан биздин ошо адамдарыбыз эми өзүбүздүн жерибиз бай, тоолуу, таштуу, суулуу болгонго ошол байлыкты кармап кала албай биздин баягы тиги өкмөт башчыларыбыз чоңдукка жеткенде аларды талатып, сатып, жоготуп, ошентпесин деп биз ушул выставкада болуп аткан окуяларды айкалыштырып көрсөтүп атабыз. Ошондой окуя баягы кайра кайталанбасын деп ошол мааниде биз көргөзмөбүздү ачып, ушу жаштарга, окуучуларга бир айдан ашык көрсөтүп ушуларды баягы маалыматтап турабыз.